Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Кутман бетуганым кош келиңиз. 8 улуу насаат. 4 улуу китептеги бардык жакшылыктардын жыйындысы. Иншаллах, мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, куттуу үй бүлө кутман сахабаларына жана ошондой эле алардын жолун жолдогон жалпы кийинки мусулмандарга Аллахтын салам салаваттары, мээрим ырайым тынчтык берекеси кечирими болсун. Аллахым баарыбызга эки дүйнө пайдалуу илим берип, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылып, эки дүйнө бактылууну насип кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавла ва ни'мал насир. Амин. Робби зидни илман нафиан ва ризқан таййибан ва амаlan мутақаббалан. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад, жазаллаху хана Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бимаху ахлуху. Амин. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Белгилүү аалым Хатим Асам рахматуллаху алейх Шакик Балихи рахматуллаху алейхинин эң алдыңкы шакирттеринин бири болгон. Бир жолу Шакик рахматуллаху алейхи Хатимден: "Сен мени менен канча убакыттан бери бирге жүрөсүң?" деп сураганда, ал 33 жылдан бери деп жооп берди. Устазы: "Ушунчалык көп убакыттан бери менден эмне үйрөндүң?" деди. Хатим Асам рахматуллаху алейх: "8 нерсе үйрөндүм" деп жооп берди. Шакик рахматуллаху алейх: "Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун" окуду да кайгырып айтты: "Менин өмүрүмдүн баары сени менен өтсө, сен болгону 8 эле нерсе үйрөндүңбү?" Хатим рахматуллаху алейх айтты: "Ооба, калп айта албайм, 8 нерсе үйрөндүм." Шакик рахматуллаху алейх: "Макул, айтчы кандай 8 нерсе үйрөндүң?" деп сурады. Хатим рахматуллаху алейх айтты: "Биринчи, мен байкасам, дүйнөдө ар бир адам кандайдыр бир нерсени жакшы көрөт экен, бирок ал жакшы көргөн нерселери аны менен бирге кабырга чейин эле болуп, кабырга барганда андан ажырап кетээрин байкадым. Ошон үчүн мен салих жакшы амалдарды жакшы көрдүм. Кабырга барганымда жакшы көргөн нерсем мени менен бирге болот." Шахих рахматуллаху алейх: "Эй Хатим, сен жакшы кылыптырсың. Экинчиси кайсы?" деди. 2. Мен Аллах Тааланын, мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен, ал эми ким эгесинин алдында туруудан коркуп, напсисин каалаган нерселерден тыйган болсо, албетте анын бара турган жайы бейиш деген Насият сүрөсү 40-41 аяттар. Сөзүнө ой жүгүртүп, Аллах Тааланын сөзү акыйкат экендигин билип, напсим менен күрөштүм. Натыйжада менин напсим Аллахтын өкүмүнө баш ийүүчү болду. 3. Мен адамдардын жашоосун карасам, баалуу нерсеси барлардын баары ал нерсени жогору коюп, аны сакташат экен. Андан соң мен Аллах Тааланын Курандагы айткан сөзүнө карадым. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен: "Силердеги байлыктын баары түгөнөт, ал эми Аллахтын алдындагы нерселер казына, түбөлүк калуучу." Нахл сүрөсү 96 аят. Ошондон кийин колума бир баалуу нерсе тийген сайын, аны түбөлүккө сакталып туруусу үчүн Аллахтын казынасына жөнөтө баштадым. 4. Элди карасам, ар бир адам байлык, бийлик, ата текке карайт, а мен байкасам, Аллахтын алдында эч кандай баалуулугу жок экен. Бул нерселердин Аллахтын алдында эч кандай баалуулугу жок экен.
Андан кийин мен Аллах Тааланын мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен Аллахтын алдында силердин эң сыйлууңар, такыбаарагыңар Хужурат сүрөсү 13-аят деген сөзүн көрүп билген соң Аллахтын алдында кадыр бактуу болуу үчүн такыбаалыкка аракет кылдым. 5. Мен адамдардын жашоосуна көз жүгүртсөм, алар хасаттын көрө албастык. Негизинде бири-бирин жамандап, каргыштарды айтышат экен. Анан мен Аллахтын мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен алардын арасында дүйнө тиричилигиндеги ырыскыларын биз бөлүштүрдүк. Зухруф сүрөсү 32-аят деген сөзүнө көңүл бурдум. Ошондон кийин мен ырыскыны бөлүштүрүү бир гана Аллахтын колунда жана ал кимге канча кааласа ошончо берээрин түшүнүп, көрө албастыкты жана адамдар менен душманчылык кылууну таштадым. 6. Дүйнөдө адамдар кайсы бир себептерден улам душман болушуп, бири-бири менен урушат. Бирок мен Аллах Таала өз китебинде мынтип айтканын көрдүм. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен чындыгында шайтан силер үчүн душман. Ошондуктан аны душман туткула. Фатир сүрөсү 6-аят. Андан кийин мен адамдар менен душманчылык кылууну таштап, шайтанды гана өзүмө душман туттум жана андан алыс болууга өтө катуу аракет кылдым. 7. Жашоодо адамдардын баары өз ырыскысын издеп, ал үчүн өзүн кордоп, адал эмес иштерди кылышат. Ал эми мен Аллах Тааланын мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен жер бетинде канча жаныбар болсо, алардын ар биринин ырыскысы Аллахтын жоопкерчилигинде. Худ сүрөсү 6-аят деген сөзүнө карап, мен дагы ошол жандуулардын бири экенимди билип, өз убактымды Аллах мага милдет кылган нерселерге бөлүп, ырыскы маселесин Аллахка тапшырдым. 8. Мен адамдардын жашоосун карап көрсөм, ар бир адам маклукка таянат экен. Бирөөсү жерине, бирөөсү соо. Мен адамдардын жашоосун карап көрсөм, ар бир адам макулукка таянат экен. Бирөөсү жерине, бирөөсү соодасына, кээ бирлери өнөрүнө жана ден соолугуна. Ар бир маклук өзүнө окшогон маклукка таянат экен. Аллах Таала ыйык Куранда мындай деп айтканын окудум. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен кимде ким Аллахка таянса, ал өзү ага жетиштүү болот. Талак сүрөсү 3-аят. Ошондуктан мен Аллахка гана таяндым, ал мага жетиштүү. Шакик рахматуллах алейх айтты: Эй Хатим, Аллах Таала сага күч-кубат берсин. Мен Тоорат, Инжил, Забур жана ыйык Куран илимдериндеги баардык жакшы иштерди ушул 8 нерседен таптым. Кимде ким ушул 8 нерсеге амал кылса, анда ал асмандан түшкөн 4 улуу китепке амал кылган болот деген экен. Шакик рахматуллах алейх. Аллахым баарынан ыраазы болуп, Аллахым баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым эки дүйнө жакшылыгын насип кылсын. О Аллахым, акыйкатта биз сенден бейишти жана жакшы амалдарды сурайбыз. Тозок отунан жана жаман амалдардан өзүң коргогун, я архамар рахимин. О Аллахым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сураган жакшылыктарды сурайбыз. Я Аллахым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баана тилеген жамандыктан сакташыңды тилейбиз. Я Аллахым, о Аллахым, акыйкатта биз сенден учурдагы жана келечектеги билип жана билбеген баардык жакшылыктарды сурайбыз. Я архамар рахимин. О Аллахым, кечирүүнү жакшы көрөсүң, биздин билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечир. О Аллахым, бизди тозок отунан сактагын. О Аллахым, бизди жана ата-энелерибизди тозок отунан сакта. Эй мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. О Аллахым, биздин сенден башка кудайыбыз
жоқ ага дуба кылгыдай, жана сенден башка падышабыз жок, андан үмүт кылгыдай. О Аллахым, акыйкатта сенин сөзүң чындык. О Раббим, биз дуба кылдык, аны орундатуу үчүн сага таянабыз. Сенден башка кудурет жок. О Аллахым, эки дүйнө жакшылыгын насип кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кылып, Аллахым, өмүрүбүздүн эң соңку мүнөттөрүн ажарлуу кыл. Аллахым, жана күндөрүбүздүн эң бактылуусу сага жолугуп, сенин жамалыңды көргөн күн болсун. Я Архамар Рахимин. Амин. Аллахума солли аля сайидина Мухаммад. Берешен, даанышман Аллахтан башка кудай жок. Улуу арыштын Роббиси Аллах арузат, бүткүл ааламдардын Роббисине мактоо болсун. Хасбуналлах ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'мал насир. Ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува раббул аршил азим. Амин. Я Архамар Рахимин. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахым, амин деп алакан жаган ар бирибиздин көрүүчү, сырларды билүүчү, добуштарды угуучу, дуаларды кабыл кылуучу берешаң чексиз кудурет ээси Аллахым, баарыбыздын дуа тилектерибизди кабыл кылып, Аллахым, өзүнүн сүйүктүү тандалган Куран ээлеринен кылып, сүйүктүү кулдары менен бирге кылып, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын татыктуу үммөтүнөн кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы